Бренд ачып, ошону дүйнө жүзүнө таанылтам деген өзүнчө кыялданчумун мурдатан элечи. Ошол максатымды аркалап келатам азыр. Декреттен отпускада отурганда үйдө бир машинкадан эле башталган. Ал мындай производственный машинка деле эмес болчу, жөнөкөй эле машинка болчу. Ошодо эле кызымды бешикке бөлөп коюп, бирдекелерди быча коюп, заказдарды ала коюп, ошентип үйдө башталган. Мен үчүн бул мындай оңой эле бир күндө болгон нерсе эмес. Мен буну жылдап жетишип келатам бул нерсеге. 5 балам бар. 5 баланын энеси менен экөөнү тең бирдей алып кетип атам. Ошон үчүн мен үчүн бул процесс кичине чозулду. Себеби аял киши бала төрөгөндө, неме кылганда кичине процесс эркек кишилерге оңоюраак да. Мындай бир фирманы ачып, аны тез бутуна тургузуш оңоюраак. Аял кишилерге кичине чозулуп калат экен да. Өзүнчө эле ишкер болуп отура берсең, ишкердүүлүк боюнча көп нерсени билбеши мүмкүн да. Ал жактан биз көп нерселерден консультация алабыз. Юристтерден, ошо бизнес тармактан, финансовый жактан консультация алып турабыз жыядан. Тренингтерге, ошондой ар кандай башка жактарга выездной эмелерди уюштуруп турушат ар дайым. Негизги максатыбыз ушул ишибизди бир структурага киргизип, автоматташтырышыбыз керек болду. Кыздарды ишке алганда алар жакшы тиге албашы мүмкүн, башка жактан үйрөнүп келгендерчи. Аны бүт кадрларды өзүбүз чыгарайлы, кайра эле өзүбүз ошолорду иш менен камсыз кылалы деп курсы кройки шитяга грантовый проект жазганбыз. Азыр аябай мындай социальный тармактарда сатуу абдан актуалдуу болуп атат. Ошол жактарды да өнүктүрөлү деп сайтка жазганбыз. Этно стилин орду аябай жогорулап кетип атат, барган сайын, жыл сайын жогорулап кетип атат. Аны улуттук кийимдерин кантип кийишти биз үйрөтүшүбүз керек. Максат ушул кечте мода үйүн чоң брендке айландыруу. Бир эле Кыргызстандагы эмес, дүйнө жүзүндөгү таанымал брендтердей болобуз деген максатыбыз бар. Ошонун аркасынан эч кандай кыйынчылыкка карабастан, тоскоолчулукка карабастан келе атабыз. Ошо кечте кийимдерин чоң маркетплейстерде сатсак, ушул бренд менен Кыргызстанда таанымал бренд болсо, узнаваемость дагы жогоруласа, анан кирешебиз дагы көбөйүп, ошол аркылуу биз иш орундарын камсыз кылсак, дагы көп адамдарга ушул кесибибизди үйрөтсөк, бизден көп адамдарга пайда келсе деген максаттарды коебуз.